класс, в котором учился Сором Жээнбеков. Сорон, Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкери Сооронбай Жээнбековду биринчи мугалими Вера Ишматова ушинтип атайт. 1966 жылдын 1-сентябрында Каракулжадагы орто мектептин босогосун алгачкы ирет аттаган учурун айтып эскерип отурду. Мугалиминин эскерүүсүндө ал аракетчил, тырышчаак, тартиптүү бала болчу. Я Жээнбекова Сорона хорошо знаю. Мен Сооронбай Жээнбековду жакшы билем. Ал ушул мектепте менин классымда окуган. Кошуна Тельман айылынан келген. Бала да алгач бир аз уялып өзүн көрсөткөн эмес. Анан көп өтпөй эле ал өзүнүн лидерлик сапаттарын көрсөтө баштады. Акырында буюштуруучулук жөндөмдөрү да көрүнө баштады. Батыле класстагы балдардын лидери болуп чыга келди. Сооронбай Шарипович өзү болсо мектепте сүйүктүү сабагы тарых жана география болгонун айтып келет. Мында анын чоң атасынын ролу чоң болгон. Согушту баштан аяк көрүп келген карыя небересине тарыхый китептерди көп окууга кеңеш берчү. Айылга жумасына бир жолу же эки жолу келет эле кино, бир жолу. Эгер индийский кино жакшы көрчү, билбейм деп ошондой. Индийский кинолорчу. Ал киши өзүнөн согушка качкан киши болчу да. Анан индийский эмне барасың индийский киного деп. Жөнөчү эмес да, мени үйрөнөсүң эрдин деп. Анан согуш кино болсо Соғыш күніңіз бар көріп келді ма жөнөтөлдү да, соғыш болсо. Жээнбековдордун бардык балдары ийгиликтерге жана бийиктиктерге жетүүсүндө ата-энелеринин салымы чоң. Алар балдарын жаштайынан эмгекти сүйүүгө тарбиялады. Атасы өтө адамгерчиликтүү адам эле. Кошуналарынын баары менен сый, жакшы мамиледе болчу. Бирок балдарына катуу болгон. Апасы болсо тескерисинче, аябай ак көңүл, боорукер адам эле деп эскерет Вера Ишматова. Папа их держал. Атасы аларды бекем кармап катуу тарбиялаган. Сорондогу адамгерчилик, боорукерлик сапаттар ага апасынан өткөн. Апасы аябай ак көңүл, жардамын аябаган кичипейил аял эле. Кошуналарынын баары урматтап сыйлашчу. Өзү да айылдагылар менен жакшы мамиле кылчу. Сооронбай Жээнбеков ата-энеси тууралуу сөз кылганда, ата-энем кандай бийиктиктерге жетсеңер да ар дайым адам бойдон калгыла. Биринчи кезекте биз өзүбүздүн абийирибиздин алдында ак болушубуз керек деп айтканын эскерет. Атам айтчу, айта берчү. Сен ишке киргенде сүйүнбөй, иштен чыгып атканда сүйүнгүн деп. Ошо ишти тапшырганда сүйүн. Деп айтчу. Анан мамлекетти кургузун, мамлекет чөнтөнү кол салбаган эч качан. Бул мамлекет деген бул эл. Бул элдин менчиги. Ошондой сөз абдан көп айтчу. Классташтардын арасында ал туруктуу, оор басырыктуу жана жөнөкөйлүгү менен айырмаланчу деп эскерет Сооронбай Шариповичтин досу Саатбек Жунусов. Окуусунан колу бошой калганда короодогу малдарга көз салып, чарбанын иштерин кылчу. 4-класстан баштап жайлоого мал айдап чыга баштаган. Класста болсо лидерибиз эле. Чындыгында лидер жигит эле. Биздин классыбыздын лидери. Особенно мына спорт жагынан лидерлигин көрсөтүп. Уже 3-4-класстан баштап туруп эле айылдарды кыдырып кетет элек, ушул кыдырып. Ушу менен футбол ойноп, волейбол, баскетбол ойноп, чоңойгу чакта эле айыл кыдырып эле көп достор таптык. Окууну бүтөрү менен Сооронбай Жээнбеков Өзгөн районундагы Лилин орто мектебинде орус тили жана адабияты мугалими болуп иштеп калат. Аталган мектепте ошол учурда 25 жаштагы Галина Шепкина англис тилинен мугалим болуп иштечү. Ал Сооронбай Жээнбеков окуучуларга карата өзүнүн үлгүлүү жүрүм туруму менен эмгек жамаатынын көңүлүн буруп турчу деп эскерет. Я в 71 году. Кыска убакыттын ичинде эле ал өзүн жакшы жагынан көрсөткөн. Өз ишине да так жоопкерчиликтүү, эмгекчил эле, келбеттүү, узун бойлуу жигит болчу. Окуучуларга карата үлгүлүү жүрүм туруму менен эмгек жамааттын көңүлүн өзүнө бурчу. Бирге иштешкен кесиптештерине да сый урмат, кичипейилдик менен мамиле кылчу. Көптөгөн жылдардан кийин мектепте иштеген тажрыйбасы Сооронбай Жээнбековго билим берүү тармагын реформалоодо жардамга келди. Мугалимдерди колдоо программасы Жээнбековдун өкмөтүнүн социалдык багытта алып барган башкы иштеринен болду. Соцобъекттер, айрыкча спортзалдарды биз мен тапшырма бергенмин, бүт айылдарда спортзал болуш керек, салган мектепте спортзал менен салыш керек. Жокторуна биз кыска мөөнөттө иштеп чыгып аткан каражаттап спортзалдарды бардык айылдарга салабыз тургандар булар. Бүт айылда болот спортзал. Киргизский сельскохозяйственный институт имени Скрябина. Более 15 тысяч специалистов высшей квалификации. Таков вклад. Мугалим болуп 1 жыл иштегенден кийин Сооронбай Жээнбеков Скрябин атындагы Кыргыз айыл чарба институтунун зоотехник адистигине тапшырат. 1983 жылы окуу жайды ийгиликтүү аяктайт. Ортодон 30 жыл өтсө да, студент Жээнбеков бүгүн да окуу жайдагылардын эсинде. Он был одним из
Ал окуу жайдагы активдүү студенттердин бири болчу. Биринчи курста 80-85 бала окуса, Сооронбай Жээнбеков алардын активдүүлүгү менен бөлүнүп өзгөчөлөнгөн. Бардык спорттук, массалык, маданий жана иш-чараларга активдүү катышкан. Сооронбай Жээнбеков жакшы окуйт. Волейбол боюнча мелдештерде факультеттин намысын татыктуу коргойт. Спорт бүгүнкү күнү да өкмөт башчынын жашоосунда өзгөчө орунду ээлейт. Ноябрда Сооронбай Шарипович 59-га чыга турганына карабай спорттук жактан мыкты формада. Анын спортко болгон сүйүүсү өкмөт башчы катары өлкөнүн спорт тармагына болгон мамилесин аныктады. Өкмөттү жетектеп турганда спорттук каржылоо көлөмүн көбөйтүүгө жетише алды. Ошондой эле келечектүү спортчуларды колдоого алып, машыктыруучуларга стимул берүү маселелери дагы чечилүүдө. Азия, дүйнөлүк чемпионаттарда орун алып келген спортчуларды өзү атайын ушул өкмөт үйүнө чакырып, официалдуу түрдө чакырып келип, ар бирибизге ардак грамотасын, белгисин жана ошондой эле бардык спортчуларга акчалай сыйлыктарды тапшырып келген. Кыргызстан спортунда мынча премьерлер ар бир спортсмендердин ийгиликке жеткен мынча көп барктаган эмес да. Мындай айтканда көп сыйлуу аземдерин көп кылган эмес. Сооронбай Шарипович премьер болгондон бери ар бир спортсмендер ийгиликке жеткенде өзү кабыл алып, өзүнүн премияларын, өзүнүн Кыргызстанда наамдарын көп ыйгарды. Жогорку окуу жайды аяктаган соң Сооронбай Жээнбеков кичи мекенине келип, Совет совхозунун башкы зоотехниги болуп иштеп калат. Андан кийин Компартиянын райондук комитетинин инструктору, Ульянов совхозунун катчысы, ал эми 1991-жылы бул совхоздун директору болот. Ошол кездеги кесиптештеринин айтымында, Сооронбай Жээнбеков ар дайым өз ишинде жогорку көрсөткүчтөрдү камсыз кылчу. Ага анын талапкөйлүгү, берген тапшырмаларын тыкыр текшерүүгө алгандыгы себепчи. Башкысы ал абдан чынчыл адам. Ошол мезгилде Сооронбай эки чарбаны менчиктештирди. Ульянов анан Кашкажол. Ошондон билебиз да, ошол мезгилде дух менен азыркы мезгилде дух салыштырсам, ошол мезгилде баардык нерсе агып эле турган экен да. Эгерде Сооронбай Шарипович таза болбогондо, ошо эки чарба менен бул деңгээлге келбейт болчу. Алып, жутуп, каалагандай кылса болот болчу. Ошон үчүн бул эң таза инсан. Сооронбай Шарипович өзү жер иштеткенди жакшы көрөрүн. Убактысы боло калса эле менчик фермасына барып, колуна күрөк алып, тер чыккыча иштей турганын айтат. Многие отдыхают на природе. Ар ким ар кандай эс алат, тоого чыгат, сууга түшөт. А мен колума күрөк алып, жер чанагандан, бактарды карап, сугаргандан эс алам. Сооронбай Шарипович аграрчылардын көйгөйүн эң жакшы билет. Анын ирригация боюнча мамлекеттик программаны кабыл алуусу бул тармакты өнүктүрүүгө болгон чоң салымы. Биз келечекте логистикалык борборлорду куруп, кооперативдерди түзүшүбүз керек. Учурда бул маселе жогорку кеңештин кароосуна киргизилген. Маселе чечилсе, айыл чарба тармагындагы физикалык жана юридикалык тараптар үчүн бирдей шарттар түзүлөт. Жогорку кеңештин депутаты, агрардык маселелер боюнча комитеттин алгач төрага орун басары, кийин төрагасы болгон учурда анын демилгеси менен Кыргызстанда бирдиктүү жер салыгы кабыл алынган. Муну менен ал аграрчылардын ишин жеңилдеткен. Сооронбай Жээнбековдун демилгеси менен биз Кыргызстанда бирдиктүү жер налогун киргиздик. Ал киши ар бирөөбүзгө бирден келип түшүндүрүп, дыйкандарга кандай жеңилдиктер болорун айтып, ошо менен ошо налог кирген. Чыны менен биздин айыл чарбанын көтөрүлүп кетишине бул налогтун ошо демилгенин көп пайдасы тийди. 2007-жылы Сооронбай Шарипович айыл чарба министри кызматын аркалайт. Бирок Бакиевдин жаңы кабыл алган конституциясына ылайык өз каалоосу менен кызматтан кетип, 2010-жылдын апрелине чейин жеке ишкерлик менен алектенет. Андан соң убактылуу өкмөт тарабынан Ош облусунун губернатору болуп дайындалат. Эмгек жолундагы эң чоң жетекчилик тажрыйбага ал дал ушул кызматты аркалаган учурунда ээ болду. Бул аймакты өлкөдөгү эң бир өткөөл мезгилде улуттар аралык коогалаң малында башкарды. Ар бир айтылган сөз алтынга тете болуп, ар бир кадамдан өлкөнүн жашоосу көз каранды болуп турган кез эле. Жетекчилик тажрыйба, карапайым элге жакындык, элди жакшы билгендик жана түшүнгөндүк кырды алды турукташтырып, эки элдин биримдигин камсыз кылууга жардам берди. Өлкөнүн көп улуттуу, калк жыш жайгашкан облустун татыктуу башкарып, элдин тынч жашоосун камсыз кылууга мүмкүн болду. Жыйынтыктап айтканда, Сооронбай Жээнбеков зор турмуштук жана жетекчилик тажрыйбага ээ. Бүгүнкү күндөгү көп саясатчылардан айырмаланып, мамлекеттик кызматтарда иштеген убагында өзүн системдүү жана туруктуу саясатчы катары көрсөттү. Бир да коррупциялык ызы чуулуу иштерге аралашкан жок.
Муну анын саясаттагы санаалаштары эле эмес, саясий күрөштөгү атаандаштары да моюндашат. Сооронбай Жээнбековдун кайсыл жумушта, кайсыл постто иштесе дагы анын профессионалдуулугу жагат, айыл чарбаны кеңири билгендиги жагат. Мына 6 жылдан бери стабилдүүлүк орноду элге. Ушул жагат мына өкмөтүбүзгө жалаң жаштар келип тургандыгы мени абдан кубандырып турат, жакмак түгүл. Ошон үчүн биз Сооронбай Жээнбековду тандап атабыз. Эмне үчүн Жээнбеков? Жээнбеков өз убагында көкбөрү ойногон киши. Мындайча айтканда команда менен иштешкенди билет. Өз сөзүнөн кайтпаган киши. Ошон үчүн мен Сооронбай Жээнбековду тандайм. Эмне үчүн Сооронбай Жээнбеков? Жээнбеков аткарылбай турган убадаларды бербейт. Ал аткарыла турган убадаларды берет. Ошон үчүн мен Жээнбековду тандадым. Эмне үчүн Сооронбай Жээнбеков дайым жөнөкөйлүгү менен, адамгерчилиги менен айырмаланат. Кандай гана кырдаал болбосун, элибиздин жанында жүрөт. Менимче кыргыз элине ушундай лидер керек. Мен Сооронбай Жээнбеков үчүн. Эмне үчүн Сооронбай Жээнбеков? Анткени ал мамлекеттик деңгээлде ой жүгүртөт. Бизнес жана башка кызыкчылыктарды мамлекеттин деңгээлинен өйдө койбойт. Анын дипломат экени, мындан тышкары эл менен иштешүү жөндөмдүүлүгү бар экени билинип турат. Ошол себептен мен Сооронбай Жээнбековду тандайм. Ала тоону, ата бабам жердеген, камбар ата тоонун койнун ээлеген. 40 уруудан куралган биз эл болдук, бир түндүктүн астындагы эгемен. Мурункусын кийинкиси уланткан наркыбыз бар, берилген улуу эгемден. Эркин өскөн, ат жалында шамалдай, ата мурас, келечеги энеден. Ынтымакта, келечектүү бололу, мурасыбыз бабалардан берилген. Сооронбай Жээнбеков. 9 номер. Өлкөдөн кымбат дөөлөт жок.